Менимче бул жеке пикиримде бул безопасный эмес, опасный проект. Опасный адамдарга чыккан. Бул конкретный проект эмес, бул коммерческий проект. Жана айтып кетпеди. Бул адамдардын жаракатын азайта турган эмес, алдамчылардын каражатын көбөйтө турган проект. Жана Дастан Артисбекович жакшы суроо берди. 1,5 миллиард сом пайда таба турган компания эмне үчүн 2,5 миллиард сом акча кетириш керек десе, бирөөңөр да жооп бере албай койдуңар. Мага эми так жооп бергиле. 110 комплекс жерге камера, видео, фото, видео фиксация орнотулат. Канча? Камера, фото, видео фиксация орнотулат. Кайсы жерлерге? 1140. Канча? 1140 камера. Мен сизден так айтып отурдум. Бишкекте 38. Ар бир перекрестокто канчадан камера, Бишкек Ош жолунда канча камера? Айкай ондон турбайт. Раскелий Чинебекович, все зависит от сложности перекрестка, сколько камер. Один аппаратный комплекс обслуживает от 4 до 12 камер. Эми среднем канча болот экен? Сизге толук менен айтып атам, 1140 камера пландаштырып атат, общий. 1140 камераны бөлсөңүз $30,000 айланып атат. Бишкек ТЭЦте $14,000 айланды деп ызы чуу чыгардык. Отвертка $600 айланды деп. Силердин камераңар $30,000 айланганы муну кандайча билсек болот? Раскелий Чинебекович, бизде камераларды, жабдууларды, же аппаратты комплексы биз сатып алган жокпуз. Дагы буга чейин айтылган 10,5 миллионго Мен штрафка сизден жакшы жакын сатып албан, аларды вега коёк. кызматтарды сатып Бирок алабыз. ошолордун кызмат сатып аласың, бирок ошодон булар 210дан алып чыгып кетип атпайбы ошолордун баасын? Ооба. Туура. Кызмат көрсөтүп алып кетет да. Туура да. Раскелий Чинебекович. Бирок бааланган ушундай болот. Түшүнсөңүз, ондай болуп атат да. Анан экинчи суроо. Средний штраф. Раскелий Жооп берип коеюн. жооп тагып алыңыз. Раскелий Чинебекович, мындай да. Средний штраф 700 сом деп эсептеп атабыз. 1,5 миң сомдук штраф бар, 200 сомдук штраф бар. Штрафтын түрү ар түрдүү да. Эсептеп келгенде, теоrini эсептегенде 700 сом түшүп атат. 211 сом ар бир штраф үчүн биз төлөйбүз тигилерге, компанияга. Ошол 30% болуп атат. Эсептеп көрүңүз, 700 сомдун 211 сом. Эми ушунун өзү кандай? Куатбек Бул Айчиевич. биринчиси, азыр мен аягына чейин айтып берейин. Раскелий Чинебекович, оборудование миллиард турса дагы биз оборудованияны сатып алып аткан жокпуз. Биз сервисный модельдеп, биз услуганы сатып алып атабыз. Мен Ошондуктан жакшы түшүнөм. жанагы оборудованиянын баасы мынча болду деген ал эсеп кичине туура эмесирээк болуп калат да. Жок, силер кызматын сатып алып атасыңар, бирок алдын ала сатып алып атпайсыңар. Мына 5 Алдын жылда ала 5 миллиард сом түшөт деп атасыңар да, бул деген бүгүн турмушка чыккан кызды эртең төрө, анан эгиз төрө деп атпайсыңар. Биз анткен жокпуз. Биз Кантип билесиңер 5 миллиард алдын сом ала түшөрүн? Түшпөй калса кантесиңер? техникалык, экономикалык негиздеме бар да. Мына бул өзү айтып атат. Кийинки жылдар аз болуп калышы мүмкүн дейт. Аз болот, Анда кантесиң? алдыга эсепке алынган. Ошон үчүн 5 жылда эсептеп атат. А компания сотко берсечи, мисалы 6 жыл узарып кетсе кантесиң? Ал келишимде каралган кандай алышынды. Компания бизге 211 сомдон ар бир фотография үчүн, ар бир снимок үчүн төлөп бер деп, бизге претензия кылат. Ошол штрафтын төлөмү элден чогулгандан кийин гана. Болду. Айнура Шермаматова берген суроого бул айтты. Ошол жанагы камералардын кепилдиги канчасы 5 жыл дейт. А 5 жылдан кайта тендер уюштурабыз банда? Мүмкүн уюштурабыз. Анда бул 5 жылдык бу. Анда биз бузук камераларды алып калат экенбиз өз балансыга. Анда бул афера да. Жок, гарантия 1 жыл десем, 1 жылда бузулат деген турат. Силер 5 жылда атпайсыңар. 5 жылга өз бүтөт экен мөөнөтү. Проект 3 жылда бүтүшү мүмкүн, проект 5 жылда бүтүшү мүмкүн. Бюджеттен канча акча кетти? Жетелик. Раскелий Чинебекович, бюджеттен акча жетпейт. Мына бюджетте на безопасный город из бюджета ушло более 100 миллионов сомов. На безопасный город из бюджета не потратят не 100, а 82 миллиона сомов дейт. Өкмөттүн маалыматы. Мен жана дагы айттым, дагы бир жолу түшүндүрөйүн. Бул биздин инфраструктураны тууралга бүгүнкү күндүн талабына келтирүү үчүн кеткен каражаттар. 10 секунд. А бизге безопасный городду койбосо кызнакты койбошубуз керекпи, разметка кылбашыбыз керекпи? А силер бюджеттен кеткен жок да, кыйкырбаңыз мага. Өзүңүз Мен кыйкырбатпайсыз. сизге суроо берип атам. Туура неметиңиздер, кыйкырбаңыздар. Сиз кимсиз мага кыйкыргандай? А сиз кимсиз мага кыйкыргандай? Мен жооп берип атам сизге. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бириңиздерди сыйлап суроо жоопту